Мындай суроо пайда болду. Окуп жүрөсүң, эми жакшылап окуп жүрөсүң. Анан кийин сен каалагандай инсан келбей калды, кол сурап же турмушка чыкпайм. Илимиңди ошондой учурда да таштап коюш керек болуп жаткан учурумда сиз моуну алсаң болду, бүттү деп айттыңыз го. А дальше окуй берсе болбойбу деген. Карындашым, мен минимумду айттым. Минимум ошону кылсаң болду. Нар жагын кылышка милдеттүү эмессиң деп айттым. Бош болсоң ала бер, эми ким кой деди. Ала бер, көбөйтө бер. Бирок унутпа карындашым. Унутпа карындашым, муну мен дайым баса берилип айтам. Аял киши канчалык бир тармакта терең кеткен сайын үй бүлөлүк бакытка жетүүгө шансы азая берет. Точка. Все, аял киши өнүгө берсе, ага тете каяктан эркек табабыз? Эркектин 100-нүн 10-у кичине кыймылдап атса, уйкудан ойгонуп атса, 10-нун 8-өө тентек болуп, 2-өсү чыгып атса, 1-өсү дагы жалкоо болуп атса, бир эркек болуп атса десең 100дөн да. Эми бир аз көбөйтүп айтып атам мен. Анан сага каяктан табабыз жигитти элесесең, түшүнөсүң? Мен муну асмандан алган жокмун, жөн эле тажрыйбадан айтам. Аял киши кайсы бир тармак, мейли финансовый, мейли илимий, мейли бир жактан, кыскасы, эркектин аша артык болгон сайын бактылуу болууга шансы азая берет. Болду, тандоо силер. Мен илим алба деген жокмун. Илим ал, финанс бол, экономист бол. Турмушка куруп алып, мен билгенди, укмуш билим ал. Элон Маскты уялт аялдар. Маселе жок. Бирок жолдошуң болсун. Бактыңды биринчи таап ал, анан кийин кыла бер, эч маселе жок. Бирок бардыгын жыйыштырып коюп, сонун жигиттер келсе бардыгын жокко чыгарып коюп, анан билим алып ал, асманга чыгып ал да, эми асманга жете турган жеркекти сага каяктан таап берели? Мындай эле башыңарды көтөрүп карап көргүлө. 3-4 диплому бар кыздар, тың кыздар, мисалы банктарда иштейт, бир жерлерде иштейт, аябай жакшы кыздар. Сонун тарбиясы, таалими, жүрүм туруму керемет. Филологдор бар, психологдор бар, мейли мыкты кыздар бар. Ар кандай кесиптердин ээлери бар. Докторлор бар, турмуш кура албайт. Неге? Буну тандаса деле жакпайт. Ал себеби анын даражасы, адеп ахлагы да төмөн, таза жүрүүсү да төмөн, кругозору да төмөн, дүйнө карашы да төмөн. Ал аял анын жанында турганда мындай бир 1-класс, 2-класс бала менен тургандай туюлат. Тура албайт анын жанында. Кыжырат болуп кетет, түшүнөсүңөрбү? Ошого аял кишилер илим алба деген жокмун. Ал, чеги менен ал, убагың келип турмушка чыгып алып анан улап кете бер. Иншалла бактылуу болосуң. Сонун болот. Бирок жалаңында илимдин аркасына кирип кетип, анан бизнестин аркасына кирип кетип, өзүңөрдүн бактыңарга балта чаппагыла, урматтуу эжелерим, карындаштар.